Бишкекте үрөө үчүн жол кырсы катталып, айдоочу ошол жерден каза болгон, жанындагы кыз ооруканага түштү. Ташиев суббота воскресенье деген болбошу керек. Эгерде бир жакта эс алганыңарды көрүп же болбосо билип калсам, жоопко тартыласыңар деди. Бул сөздөр бийликте иштегендерге тиешелүү. Суу өткөн турбадан жаш балдар ары бери өтүп ойноп жатып тыгылып калышкан, аларды жашоочулар чыгарып алды. Эми электрондук тамекини чеге албайсыз жана сата албайсыз дагы. Эгерде ушуларды билип калуучу болсо, бийлик айыпка жыгыласыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкектин вице-мэри Талайбек Байгазиев опузалап алган акчасын кайтаруу учурунда кырмалды. 27-июнда опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мурда алынган $35,000 бир бөлүгүн кайтарып берип жатып, Бишкек шаарынын вице-мэри Талайбек Байгазиев кырмалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. ОКМКнын маалымат борбору билдиргендей, ал көрсөтүлгөн акчаны Бишкек ЖЭБин реконструкциялоо боюнча инвестициялык долбоордун алкагында талап кылган, бирок бийлик өкүлү акчаны алгандан кийин ар кандай себептерге таянып, мурда инвестор менен жетишилген макулдашууларды аткаруудан качкан. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Ойногонуңарды көрбөйүн. Ташиев эмгек өргүсүнө чыкчу жетекчилерге кайрылды. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Чаткал районуна болгон эл сапардын алкагында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине кайрылып эскертүү берди. Анын айтымында, элдин жүгүн алган жооптуу адамдар эс алууну билбей иштеши керек. Ишемби жекшемби деген нерсе болбош керек бизде. Айрыкча мамлекеттик органдардын жетекчилери бир өңүр эмгек өргүүгө чыгып, тоодо, ысык көлдө же чет өлкөдө ойноп жүргөнүңөрдү көрбөйүн. Мен аны тез эле билип алам. Билинип калса, анда дароо жумуштан кетесиңер жана жоопкерчиликке тартыласыңар, деди Ташиев. Суббота, воскресенье деген нерсе болбош керек бизде. Бардык мамлекеттик орган жетекчилери, бир өңүр мамлекеттик органдын жетекчилери, айрыкча жетекчилер, бир өңүр отпускага чыгып, тоодо ойноп жүрүп, көлдө ойноп жүрүп, же чет өлкөгө ойноп кеткениңерди билип эле калайын. А мен аны билип алам тез эле. Анда сразу жумушка кетесиңер и жоопко тартыласыңар. Жоопко тартыласыңар. Ошондуктан чыдай элди башкарам десең, чоң кызматта иштейм десең, ошонун азабына да чыдаш керек. Анын кыйынчылыктарына да чыдаш керек. Бала жагаңды, жакындарыңды ыраазы кылам деп жүрө бербестен, элди ыраазы кылууга аракет кылыш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы, официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Айып пул каралган. Эртеңден баштап өлкөдө электрондук тамекини колдонууга жана сатууга тыюу салынат. Эртең 1-июлдан тарта электрондук тамекини колдонууга жана сатууга тыюу салынган мыйзам күчүнө кирет. Электрондук чылымга тыюу салуу сунуш өткөн жылы февралда коомдук талкууга коюлган. Мыйзам 23 октябрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Документтин авторлору депутаттар Алишер Козуев, Шайырбек Ташиев. Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаров мыйзамга бир айдан кийин 22 ноябрда кол койду. Колдонгондорго жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айып салынат. Ал иманын саткандарга жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып каралган. Электрондук тамекини олуттуу өлчөмдө ташып келгендер 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат. Же 1 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 100-120 000 сом айыпка жыгылат. Ири же өзгөчө ири өлчөмдө жасалган ошол эле жосун үчүн 150-200 000 сомго чейин айып салынат. Же 2 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 1-2 жылга эркинен ажыратылат.
Суу түтүгүнө агып ойноп жатып такалып калган 2 бала куткарылды. Жай мезгилинин ысыгында суу түтүгүнөн агып ойноп жатып 2 бала түтүктүн ичине кирип кетип кайра чыга албай калган. Окуяны ошол малда жергиликтүү тургундар байкап калып, балдарды суу түтүгүнүн ичинен өздөрү кирип чыгарып алышкан. Балдардын өмүрүнө коркунуч жаралган эмес. Азырынча бул окуя кайсыл аймакта болгону тактала элек. Окуя боюнча кошумча маалыматтар такталып жатат. Нормально өзün cevaplar. Ana, moğa falan al çıktı. Ön kozan ne olur? Öpkünler bir koç. Çıkmaya kayın. Ha, moğa falan malades. Al çıktı. Ha bitti. Bitti normal. Eko'nun al çıktı. Arkamdan salıp attı. Jarımına çeyin girip gitti. Bitti ya. Бишкекте жол кырсыгынан айдоочу каза болуп, жанындагы кыз оор жаракат алды. Бишкекте жакын аймакта орун алган жол кырсыгынан бир айдоочу каза болуп, бир кыз ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирет. Кырсык 27-июнда саат болжол менен 2:30да Люксембург айылында болгон. 2002-жылы туулган жаран Lexus унаасын айдап чыгып, чыгыштан батышка карай бара жаткан. Ошол эле багытта 1998-жылы туулган жаран айдаган Deo Nexia унаасы жүрүп, анда бир жүргүнчү кыз да болгон. Кырсыктан Deo Nexia'нын айдоочусу ошол жерде каза тапкан. Жүргүнчү кыз оор жаракат алып, Ысык Ата райондук ооруканасынын жанандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсөгөл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Протокол. Азыр протокол двинет, пиздец, загремит. Сен залетын булатыр жоготчун. Ол жерде балдар күтүп турат. Бастап, саатка эмне кылалы, запускаем, не запускаем. Булар менен сейчас надо договориться. Канча бере аласың? Карызын билесиң канча азыр общий? Жалгыз сен эмессиң. А сен где-то давай азыр 3-4 лям даярдап закрывать надо сделать. Блин, шапкаң ыргыйт. Вообще шуму жок. Шуму жок, турси жок калпырат. Мы же все привезли, оборудование готово, мы строительство начали. Этот уже не пойдет реально, потому что сейчас уже газопашивые установки будут подписываться с немцами. Я здесь в Киргизстане хочу бизнес сделать, хочу это, если просто так уже 50 тысяч не могу же на ветер бросить, так я. А ветер как деньги что ли? Да, как-нибудь. Деньгами я не знаю. Нет, который я вам передал, оплачу 50 тысяч, не маленькие же деньги, правда? Может, крипто верните, может, как хотите верните, через кого верните, пожалуйста. Ладно, хорошо. Понимаете, это серьезный вопрос же, окей? На такую сумму я оборудование вывозил и 1,5 года я ставил. За какие-то свои капризы вы и себе плохо делаете, и мне плохо делаете. Главное, вы для своего города плохо делаете. Все хорошо, договорились. Полный элементом, раз не ценишь, надо этот мой труд. Все, верну я.